Қызылорда облысы және Қырғызстан Республикасы. Қазақ журналисти Бейсен Куранбектин жаркын элесине арналган футзал боюнча мелдешке жалпы 10 команда катышты. Алардын 9-у казак жана 1-и кыргыз командасы. Бурштама добун әуелете ойнатты кыргыз командасы. Кандай керемет соққы, кандай керемет соққы. Бул турнирге катышуу үчүн өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү тарабынан команда түзүлгөн. Алар жакшы оюн көрсөтүп, 2-орунду жеңип алышты. Биз 11 оюнчу болуп катыштык. Алардын баары Кыргыз Республикасынын журналисттери, ар кандай компаниялардан, организациялардан иштеген. ЛТР, Кыргыз Спорт ТВ, Азаттык, УТРК, ошол жана башкалар. Турнир жогорку деңгээлде өттү. Бизди казак бил туугандарыбыз аябай жакшы тозду, аябай жакшы мамиле кылды. Келечекте дагы ушундай турнирлерге катышып турабыз. Кыргыз эли командасы тайпалык баскычта 2 атаандашын жеңип, бир жолу тең чыгуу менен жыйынтыктаган. Ал эми финалда болсо Аракет командасы менен кезгелип 2-2 эсебинде тең чыгышкан, бирок пенальтиден жеңилип 2-орунду ээлешти. Биринчиден биздин федерацияга чоң рахмат. Ошондой эле залынан баштап, кийим кечесине чейин, жолуна чейин төлөп берип, бизди ушундай камсыздады. Казактардын оңой болгон жок. Биринчи оюн тең чыгуу болду. Бирибизди түшүнбөдүк, залга көнбөдүк дегендей. Анан экинчи, үчүнчү оюн жакшы болду. Финалда баягы биз группадан уткан командадан тилекке каршы пенальтиден утулуп калдык. Аябай кызыктуу болду оюн. Турнирде кубоктон тышкары акчалай сыйлыктар каралган. Анда жеңүүчүгө 1 миллион, экинчиге 700 миң, үчүнчүгө 500 миң жана төртүнчүгө 200 миң теңге тапшырылды. Телегеталиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Казахстан.